ушинтип балдарды кол көтөрүп жооп берген даражага жеткиргиче мугалимден канча эмгек, канча күч, канча нерв жумшалары айтпасак да белгилүү. А деген арифти тааныбай келген балдарга билим берүүнүн төмөн түшүүнү мугалимден артык ким түтөт? Албетте өз кесибин кастарлап кадырлаган педагог гана. Нарын педагогикалык окуу жайды бүтүп келип эле ушундай жаш муундар менен билим берип келатам. Билим берүүдө эми жеңили да бар, оору да бар. Ушундай кыйынчылыктар да бар. Бирок ошого карабай эми жаратылышымдан баягы жүрөгүмдөн ушу мээрим төгүлүп балдарга арналып калгандан эч нерсеге аз кырылбай эс алуусуз дагы иштеп келатам ушундай 30 жылдан бери. Педагогдун айтуусунда башталгыч класстагы балдарды окутууда өзгөчө мамиле талап кылынат. Кээде бакчага барган бала деле, барбаган бала деле 1-класска келгенде тамга тааныбай мектеп босогусун аттайт. Бирок мугалимдин милдети ар бирин таптап, баарына бирдей билим берүү. Мисалы, бир класста 30 бала болсо, бала бакчага барса деле, баары бир тамга тааныбай, мүнөздөрү бир башкача болуп келишет. Ушундай кыйынчылыкты жаратат да. Ал менен канча убакыт иштеп, анан 4-класска таптап алып келебиз да. Бирок ошону баары окубай калбайт, окуйт. Бурма Беби Орозбекова окуткан класстагы окуучулары эжекесинин эмгегин кичинекей жүрөктөрү менен баалай да алышат. Мугалими тууралуу сөз талашып, эжекеси менен сыймыктанаарын айтышып, келечекте эжейиндей мугалим болууну каалашат. Тамга тааныбай келгенбиз да, анан Бурма эжебизди тамга таанытып келчү да, келечекте эжейимдей мугалим болгум келет. Маселени түшүнбөгөндө үйрөткөн, мынтип тигинтип деп. Үйрөнүп калдыңбы? Ооба, бардыгын үйрөнүп калдым. Азамат, канчага окуп атасың? Кандай бааларды аласың? 5, 4 ушундай алып кала берем. Бизди тамга таанытып, бизди маселелер чыгартат эле. Бурма эже эң жакшы эжекей. Мен Бурма эжедей болгон өзүмдүн эжекейимдей болуп, келечекте эжеке болгум келди. Кенже класстын окуучулары өздөрүнө таандык мүнөз менен ичинде эмнеси болсо баарын айтышты. Жакшы окутканын, сабакты сураганын, тамакка алып барганын, атүгүл тартип бузушса катуу жазалабай түшүндүрүп айтаарын. Анан эжекебизди эч кимге бербейбиз деген кызганычтарын да. Аябай биздин эже акылдуу, баарынан жакшы, боорукер, баарыбыз жакшы көрөбүз. Жана биз сүрөт тартып келгенде аны доскага илип коет. Ар бир сабактардан биз аны конкой угабыз. Ар бир сабактардан бизге түшүндүрүп кызыктуу өтөт. Жана биз аны аябай жакшы көрөбүз. Эч кимге бергибиз келбейт. 78 менен 13-түн суммасы жуна болуп 91. Азамат 40 менен 20-нын суммасы Имран 65. Аябай билимдин тереңине кирип, сүңгүп, карап, мурункулардан дагы билим алып, эми СРУ деп коет да, ошол убакта чыгаан элдердин калгандарынан мурас катары же болбосо калтырып кеткен китептерин, ушулардын баарын окуса, анан ушундай жаш жеткинчектерди тарбиялай алат деп мен айта алам да. Жаңы коомдун балдарынын талабына ылайык заманбап, сапаттуу билим берүү үчүн улам тажрыйбасын арттырып, чыгаан адистердин китептерин окуган мугалимдин окуучуларынын алды бүгүнкү күндө өлкө аймактарында элине кызмат кылып жаткандарына сыймыктанат. Калия Карыбекова, Адилет Алтынбеков, билим жаңылыктарына.